сунуш иретинде мен да айтайын деп атам, урматтуу ушу Бактияр Сайпеденович. Ушу өзүңүз айткан маселелер боюнча ушу ведущий служба сиздер ушу ишти алдыга жылдырып берсеңиздер. Анан эми бул жерде бүт эле министрликтер жогоруда айткан кесиптештерим айткандай бир компромисске келип, өзүнчө ортого келип, ошол бардык эле сиздердин да биздин аракеттерибиз ушул майыптардын укугун коргоо боюнча болуп атпайбы? Ошол МИФИндин өкүлдөрү бул Үмүтжан Моминжанович эч кандай каршылык жок деп атасыз. Бир ортого келсеңиздер компромисскечи. Анан бул темадан сырткары, урматтуу Чыңгыз мырза, Ош областында дагы ушул реабилитациялык борборлор канча бар? Канча бала ал жакта? Сиз болбосо билген жооп бериңиз. Ош облында Ошто жок реабилитационный центр. Сиз да жооп бериңиз. Эмгек министрлигине караштуу Ош облусунда жок. Нарын облусунда и Ош облусунда бизде реабилитационный центрлар жок. Аларда жалаң жана частный жеке менчик. Мен ошон үчүн айтып атам да. Ош областы билесиздер, 1,5 миллион калкыбыз бар. Дээрлик ошол жерде бүгүнкү күндө бизге чейин кайрылып, ошол жерде балдар, ошо ДЦП менен ооруган балдар, майыптыгы бар балдарды кайсы жерге апарарын билбей, кимге көрсөтөрүн билбей жүрүшөт да. Алар да биздин жараныбыз. Ошондуктан ошол министрлик өзгөчө ушул жака көңүл буруп, колдон келишинче биз дагы колдон келишинче жардамыбызды берели. Чогуу бир жардам берсеңиздер ошол жергечи, реабилитациялык борборду ачып, жеке ушу реабилитациялык центрлер дагы бар экен, бирок ал жерде дагы шарттар жакшы эмес дейт. Шарттар жок. Ошон үчүн бул мамлекеттик деңгээлде мына бюджетибиз 3-4 эсе өсүп атат. Келиңиздер ошол Ош облусуна дагы бирди жакында жардам бериңиздер. Эми жок деген уят да эми. Макул, эске алалы. Кандай кылабыз? Эске алабыз дегенде, мына 25-жылга бир долбоор даярдап келесизби? Мына МИФИндин өкүлү да турат. Эми чындыгында көп частный секторлордагы бирөө зданиясын берсе, эртең бир жакшыраак сунуш келип калса, алар чыгарып жүрүп атат ал жерденчи. Туура айтып жатасыз. Бул багытта Эдил Жолдубаевичтин деңгээлде дагы жетекчилик астында жыйын өткөн. Анан азыркы учурдагы жана конфискация болуп алынып аткан объектилер боюнча ФУГИге тапшырма берилген. Бул багытта ушундай реабилитационный центрлерди ачалы ар бир областтарда депчи. Кошумча. Азыр кошумча этин эмес, негизи жок болуп атпайбы тура. 1 гектар же 2 гектар жерибиз даяр деп турушат. Ошол именно майыптардын ошол жактагы өкүлчүлүктөрү чуна бизге жазып атат. Жерибиз даяр, ошол жерге салып бериңиздер депчи. Сиз ошого өзгөчө көңүл бурсаңыз, 25-жылы бюджет кабыл алынаарда өзүңүз ошо типовой проект болобу, даяр бир проекттер болсо айтсаңыз, биз да жардам берели. Керайтилбек Албаевич. Жок деген уят.